Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yanfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hormatly okuwçular, biz Muhtasarul Kudri attуу kitepten sabagыбызды ulantуудабыз. Өткөн sabagыбызda Rahın kitabını бүтүрдүк эле. Бүгүnkү sabagыбыз Hajr kitabынан башталат. Кудай Таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ушуну жашообузга сиңирип, башкаларга дагы жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берсин. Амин я раббал аламин. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Hajri. Бүгүnkү өтө турган сабагыбыз Hajr тууралуу экен. Башка китептерде айтканыбыз сыяктуу эле, мисалга салат деген сөздүн лексикалык жана шариаттагы мааниси бар дегенибиздей сыяктуу, бул жерде дагы Hajr деген сөздүн дагы өзүнүн лексикалык, тактап айтканда словардык сөздүктөгү переводу бар, котормосу бар. Жана ошондой эле Hajr деген сөздүн терминологиялык, шариаттын колдонуусундагы мааниси бар. Hajr деген сөздүн лексикалык мааниси al-man'a. Al-hajru al-man'a. Man деген тыюу, тосуу деген маанилерди туюнтат. Ал эми Hajr деген сөздүн терминологиялык, тактап айтканда шариаттагы мааниси бул бир адамды өзүнүн байлыгын иштетүүнөн, аны байлыгы менен бир нерсе сатып алуудан тыюу, тосуу дейт. Бирок шарт эмне? Башка кишинин анын ордуга, анын ролуну аткаруу үчүн коюу, тургузуу менен бирге. Тактап айтканда, бир адамды соода сатык кылуудан тыйылат, бирок анын ордуна соода сатыкты башка бир адам аткарат. Мына ошону эмне деп коет? Hajr деп коет. Ал-асбабул мужибату лил hajri саласатун. Ас-сигару вар-риққу вал-джунун. Бир адамды тосуу үчүн, соода сатык кылуудан тосуу үчүн 3 нерсе себеп болот. Биринчиси ас-сигар. Ас-сигар дегени бул балагатка жете элек жаш балдар болгон балдар, кыздар дейт. Мына ушул себеп болот. Экинчиси вар-риқ, кулдук. Үчүнчүсү вал-джунун, жиндилик дейт. Мына ушул 3 нерсенин себебинен биз эмне кылсак болот экен? Жанагы жаш баланы же болсом кулду, же болсом жиндини өзүнүн байлыгын пайдаланып бир нерсени сатып алуудан тосууга укуктуу болот шариятта. Эмне үчүн мындай укуктуу болот? Себеби биринчисинен булар жаш бала. Бул эмне буга пайда берет, зыян бергендигин билбей, өзүнүн байлыгын туура эмес жолго жумшашы мүмкүн. Жана ошондой эле кулдун байлыктары бардыгы кимдики болушу мүмкүн? Кожоюннуку да. Ал туура эмес иштетиши мүмкүн. Жана жинди да эле акылы жетпегендиктен өзүнүн байлыгын туура эмес жака иштетип ийиши мүмкүн. Мына ушул себептен шариятта булардын укугу корголуп, булардын байлыгы бекке кетпесин, булардын малы мүлктөрү жөндөн эле чачылып кетпесин деген максатта шарият мына ушул 3 себеп менен ушул 3 түр кишиге эмне кылат экен? Тыюу салат соода сатык кылууга. Вала яжузу тасарруфу сагири илля би изни валийихи. Андыктан, караңыз, андыктан дейт, жаш баланын, балагатка жете элек баланын соода сатыгы валисинин, жооптуу адамынын, мисалга атасынын уруксаты менен гана дурус болот дейт. Бул жерде байкасаңыздар, жаш баланын соода сатыгы атасынын уруксаты менен гана дурус болот деди. Бул кайсыл жаш бала? Бул жанагы акылы жете турган жаш бала. Акылы жетет. Мен сатсам, бул менин мүлкүмдөн чыгат, сатып алсам менин мүлкүмө кирет. Эч качан акча менен сатып алган буюм бир мүлктө чогулбайт. Мүлккө бир нерсе кирди, бир нерсени сатып алдыңыз, акча чыгат. Сатсаңыз, мүлкүңүздөн бир нерсе чыгып, акча сиздин мүлкүңүзгө кирет. Башкача айтканда, сатыла турган буюм мен сатылган буюм менен анын баасы үчүн бериле турган акча бир адамдын мүлкүндө чогулуп калбайт деп түшүнүгү бар жаш баланын соода сатыгы ким менен? Атасынын рухсаты менен гана эмне болот? Дурус болот дейт. Вала яжузу тасарруфул абди илля би изни сайидихи. Кулдун соода сатыгы кожоюнунун рухсаты менен гана дурус болот дейт. Кулдун соода сатыгы бир нерсени сатса же сатып алса, кожоюну рухсат берсе өтөт соодасы, кожоюну рухсат бербесе өтпөйт. Ушул жерде урматтуу окуучулар бир нерсеге маани берип кетели. Карасаңыз, биринчи сүйлөмдө валисинин рухсаты менен гана дурус болот.
ötöt. Ekинчисинде эмне дедик? Кожоюн уруксаты менен гана өтөт дегенин мааниси бул жерде соода саттыктын бардык шарттары табылгандан кийин жанагы сатыла турган буюм адал буюм дейли. Бүт ижап кабыл болду, саттым, сатып алдым деген сөздөр табылды. Кыскасы шариатта соода саттыкка тиешелүү бүт шарттар табылгандан кийин бир шарт калат. Аны биз эмне дедик? Шарты нуфуз деген бар. Ошол биздин бардык шарттар табылып келгенден кийин жанагы түзгөн келишимибиздин иш жүзүнө ашып дүрүс болуусу дейт. Мына ушул жерде бардык шарттар табылгандан кийин жаш бала үчүн жана кул үчүн жана бир шарт кошулду. Эмне деген шарт кошулду? Шарту нуфуз деген шарт кошулду. Мына ошондуктан эгерде кожоюну рухсат берсе, экинчи сүйлөмдө, биринчи сүйлөмдө атасы рухсат берсе, жокор жактагы бардык шарттар табылып, ижап кабылдар табылып келгендиктен соода эмне болот? Кайра дурус болуп кетет. ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحال. Толук акылы жок адамдын соода сатыгы не болбойт экен? Такыр дурус болбойт дейт. Толугу менен акылы жок. Кээ бир адамдар бар, толук акылы жок. Аны бизде эми азыр жинди деп коебуз. Толук акылы жок. Кээ бирлери бар, бул убактынча. Кээде акылы жок болуп, кээде кайра өзүнө келип жакшынакай жашап калат. Эми мына биринчи азыр биздин айткан сүйлөмдө толугу менен акылы жок адамдын соода сатыгы эмне болбойт экен? Дурус болбойт. Бирок ал эми кайсыл киши кээде акылы жайына келип, акылына келип, эсине келип, мындай кадимкидей башка адамдар сыяктуу жашап калса, анда ошол кездеги соода сатыктары дурус болот. Кайра жинди болуп кала турган болсо, кайра эмне болот? Соода сатыгы дурус болбой калып калат. Ошондуктан не дейт? Вала яжузу тасарруфул мажнуни ал-магhlub ала aqlihi bihal. Толугу менен жинди болгон адамдын, соода сатыгы эмне? Дурус эмес дейт. Бихалин дегенин мааниси мейли ал жооптуу адамы, анын атасы дейли, рухсат бербейби айырмасы жок. Бул кишилердин соода сатык кылуулары такыр дурус болбой калат. Бихалин дегенден максат ошол. ومن باع من هؤلاء شيئا أو اشتراه وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة وإن شاء فسخه. Egerde ومن باع من هؤلاء jokorda atalgandardın biri bir neseni satsa, жаш бала мисалга bir neseni sattı, al iştarahu je bir neseni satıp alsa, ve huve yaqilul bay'a al жанагы соода сатыкка акылы жетет. Анан ва яқсидуху акылы дагы жетет, тамашалабай эле чындап мындай ошол соода сатыкты максат кылган болсо, анда анын жооптуу адамынын эси бар, ыктыяры бар дейт. Эгер караса ошол баласы жаш балага жеткен, баласы жете элек баласыз түзгөн соода келишимине рухсат берет. Эгерде эмне болсо, пайдалуу болсо ошол келишими. Ал эми эгерде пайдасы жок боло турган болсо, зыяндуу боло турган болсо, анда ал сооданы жоюуга эмнеси бар? Укугу бар. Көрдүңүзбү? Жокорда айткан сөзүбүздүн жыйынтыгы. Эгерде бир нерсени жаш бала сатты, же сатып алды, ал чындап ошону максат кылып жатат, ага акылы жетет, тамашалап эмес, чындап сатып жаткан болсо, атасынын эмнеси бар экен? Ыктыяры бар. Кааласа пайдалуу болсо рухсат берет, эгерде зыян болсо, сооданы эмне кылат? Жоёт кайра. Ошол жерде бир нерсени айтып кетиш керек. Жанагы пайдалуу болсо рухсат берет дедик го. Эгерде аябай чоң разница менен саткан, мындай зыян менен сатып алган болбосо. Ал эми эгерде аябай чоң разница менен саткан болсо, же чоң разница менен сатып алган болсо, мисалга 10 сомдук нерсени 15-20 сомго сатып алды дейли. Же 20 сомдук нерсени 10 сомго сатып койду десек, анда бул нерсе өтө соодагерлер адатта алданбай турган деңгээлде деңгээлден көбүрөөк алданып калды да. Адатта 5 сом, 1-2 сом разница болушу мүмкүн соодада. Бирок бунун соодасы аябай эле көп зыянга учурай турган болсо, анда валиси рухсат берсе, жооптуу рухсат берсе дагы бул соода дурус болбой калат. Ошон үчүн мына жерде изакана фихи маслаха, эгер пайдалуу болсо рухсат берет дегенди ушинтип түшүнүшүбүз керек. Чоң разница менен саткан болбош керек. Адатта соодагерлер алдана турган өлчөмүнөн чоң көбүрөөк өлчөм менен зыянга саткан болсо, же зыянга сатып алган болсо, анда валиси рухсат берсе дагы эмес, ал соода дурус болбой калат.
فهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال. Demek mına uşul 3 sıfat. Qaysı sıfatlar dedik? Jaş balalık, kulduk, jana akıllı joktuk. Emne bolot eken? Süylöülüge tiyешелүү nerselerde hajırlığa sebepçi bolot, tıyууга sebepçi bolot. Sözgө baylanıştуу nerselerde, amalga baylanıştуу nerselerde emes. Qarаңыздар, adam balası jasagan işler iki tür bolot. Biri bul amalı, ikincisi bul sözü. Hazır bul jerde hajır tıyууга sebepçi bolo turgan nerse emneken sözünü tıyabыз biz. Sözü menen sattım, satıp aldım, mындай kıldı, kürege koydum, kürege aldım, sadaka kıldım, tiyak kıldım degen sözdörün emne kılabız? Tıyılga hukuk var. Al эми amaldарын ne kıla albayсыз? Тыя албайсыз. Себеби amal iş yüzünü aşkandan keyin siz anı kayra jokko çıgara albaysız. Taktap aytkanda egerde bir adamdı, jaş bala aytalı, bir adamın bir urup bir tovuğunu öldürüp koydu desek, siz emi anı joya albaysızlar, tovuq öldü. Anda anı tыя albaysız, anı төлөп beriş emne bolup kalat? Millet bolup kalat. Ошондуктан бул жердеги hajırga sebepçi bolуу dedik. Kандай neselerde hajırga sebepçi bolot eken? Sözgө baylanıştуу, kelişim tüzүүгө baylanıştуу neselerde tыя аласыз. Ал эми amal menen egerde ziyan бере турган болсо бирөөгө, аны siz ne кыла албайсыз? Тыюуга укугуңуз жок, аны төлөп бересиз. Эми ушул жерде урматтуу окуучулар, sözgө тиешелүү нерселер 3 bölükө bölünөt. Жакшы эске алыңыздар. Sözgө tiyешелүү nerseler 3 bölükө bölünөt. Birincisi payda menen ziyanın ortasında bolot. Payda da boluşu mümkün, ziyan da boluşu mümkün. Misalga satıp alууlar. Ekincisi tek gana ziyan bolot. Ekincisi sözgө tiyешелүү nerseler tek gana ziyan. Misalga talak kıldım, azat kıldım degen sözdür. Erkindike çıkardım degen sözdür. Bular tek gana ziyan. Üçüncüsü tek gana payda bolup eseptelet. Көрүңүздөр. Üçüncüsü tek gana ne? Payda. Misalga birөө жаш балага садака кылса аны кабыл кылуу, birөө ага белек берсе аны кабыл кылуу. Булар tek gana paydalar. Эми ушул 3 түрдүн караңыздар. Бана биз жокоруда айттык го, тыйылат дедик. Ал кайсы биринчи менен экинчи түрүндө тыйылат. Birinci жана экинчи түрүндө тыйылат. Ал кайсы эле? Payda men ziyan ortasında bolgon nerse, ikincisi tek gana ziyandуу nersede de şogo ne kılasın? Tıyууга hukuk bolot. Birok birinci türü, şulardan birinci türü payda men ziyan ortasındagı nersesi. Bul tavakkuftu vacip kılat. Tavakkufka sebep bolot. Taktap aytkanda jaş bala sooda kılgan bolso, anın atası al soodаны ruhsat berүү бербегендиге nesi var? İhtiyarlуу. Bul jaş balanın sooda satığı atasının жооптуу адамынын рухсатына не болот? Көз каранды болот. Бирок экинчи түрү эмнеде? Тек гана зыян үчүн болгондор. Мисалы талак кылдым, азат кылдым деген сөз. Булар такыр түйүнүн негизинен эле дурус болбой калат. Эгерде жаш бала өзүнүн аялына мен сага балагатка жетелек бала мен өзүнүн аялына мен сага талак бердим десе, же болсо балагатка жетелек бала кулу бар экен деп коелу эски доорларда. Анан кулуну азат кылдым десе, бул сөздөрү өтпөйт. Такыр айтпагандай эле болуп калат. Бирок үчүнчү түрүндө эмне жок экен? Тыюу жок. Үчүнчү түрүндө тыя албайсыз. Эгерде бирөө жаш балага бир нерсени белек берсе, алууга укугу бар. Садака берсе, алууга эмнеси бар? Укугу бар. وأما الصبي والمجنون لا تصح عقودهما. Al эми жаш бала менен жиндинин, акылы жок адамдын тууралуу сөз кыла турган болсок, демек бул экөөнүн түзгөн келишимдери эмне болбойт? Дурус болбойт дейт. Бул экөөнүн келишимдери дурус болбойт. Бул кандай келишим болбосун, мутлак эмне болбойт экен? Дурус болбойт. Вала яқау талақухума вала итақухума. Мына ошол себептен бул экөө эгерде талак кыла турган болсо, талактары өтпөйт. Кулдары болуп, кулдарына азат кылса, азат болбойт дейт. Көрдүңүздөр, булардын не экен? Булардын келишимдери такыр не эмес? Дурус эмес болуп калат. Fa in atlafa shay'an lazimahuma zimanuhu. Ал эми эгерде бул экөө жаш бала менен жинди кандайдыр бирөө башка бир кишинин малына, мүлкүнө зыян бере турган болсо, анда аны төлөп берүү булардын мойнуна эмне болуп калат? Милдет болуп калат. Жана жокоруда айтканыбыздай, сөзгө тиешелүү нерседе гана буларды тыя аласыз. Сөзгө тиешеси жок, амалга тиешеси нерсе иш жүзүнө ашкан болсо, аны сиз тыйганга эмнеңиз жок, укугуңуз калбай калат. Ошондуктан бул жерде бирөөдүн мал мүлкүнө зыян бердиби, аны эмне кылып берет? Төлөп беришет дейт.
وأما العبد فأقواله نافذة في حق نفسه غير نافذة في حق مولاه. Al эми кул тууралуу сөз кылсак, кул тууралуу. Демек анын айткан сөздөрү өзүнүн акында, өзүнө тиешелүү нерселерде иш жүзүнө ашат. Бирок кожоюнуна байланыштуу нерселерде, кожоюнунун акысы болгон нерседе иш жүзүнө эмне кылбайт экен? Ашпайт. Андыктан фаин акарра бималин лазимаху ба'дал хуррияти. Мына ошол себептен карасаңыз, өзүнө тиешелүү нерседе, өзүнүн акысы болгон нерседе иш жүзүнө ашат дедик, сөзү өтөт. Бирок кожоюнуна акысы боло турган нерсе кожоюн акысына кире албагандыктан анын акында не болот? Иш жүзүнө ашпайт дедик. Мына ошол себептен эгерде кул өзү мойнуна алды, бирөөдөн карыздар экендигин мойындаса, дароо аны төлөп берүү мойнуна не болбойт? Милдет болбойт. Азат болгондон кийин анан төлөп берүү милдет болот. Качан азат болсо, ошол кезде анан төлөп берет. Валам ялзамху фил хал. Мына көрдүңүздөр, дароо аны төлөп берүү не эмес дейт? Милдет эмес. Себеби ал жерде кожоюнун дагы акысы бар. Кожоюнун мүлкүндө экен кезде ал кожоюнуна зыян бербеш керек, кожоюн акысына кирбеш керек. Мына ошондуктан ал азат болгонго чейин эми ошол кимден карыз алган болсо ал карыздар адам күтүп туруш керек болуп калат. Ва ин акарра би хаддин ау кисасин лазимаху фил хал. Ал эми эгерде bir hatты мойнуна алса, же өчтү мойнуна алса, дароо иш жүзүнө ашыруу милдет болот. Мисалга, хатты дегенде эгерде келип айтты да, мен мисалга зина кылдым деп 4 жолу жанагындай зинанын эрежелери менен шарттары бар да, ошол зина кылдым деп айтса, ошол шарттар табылса, зинада ал хат темасында келет. 4 жолу келип мойнуна алыш керек болот да. Мына ошондой 4 жолу мойнуна алса, зина кылдым деп. Эми ага хат тургузуш не болот экен? Дароо милдет болот. Себеби бул жерде кожоюн акысына кирүү жок. Же болсом өчтү мойнуна алды. Өчтү дегенде мен бирөөдү, паланчыны өлтүрдүм деп не кылды? Мойнуна ала турган болсо, мындан өч алыш керек да. Дароо иш жүзүнө ашкаруу не болот экен? Милдет болот. Бул неме азат болгондук, азат болсун деп азат болгондук доорун не кылбайбыз? Күтпөйбүз. Ошол кулдук доорунда эле жазаны тургузсак боло берет, өч алынса боло берет. Ваянфузу талакуху, жана ошол өзүнүн тиешелүү нерседе гана, өзүнүн акысы болгон нерседе гана мунун сөзү өткөндүктөн, кул эгерде аялына талак берсе, талак эмне болот? Өтөт, түшөт. Вала якау талаку маулаху ала имраатихи. Бирок эгерде кулдун ордуна, кулдун аялына кожоюну талак бере турган болсо, өтпөй калат. Себеби бул жерде түшүнүктүү эле маселе, талак бул эркектин күйөөнүн колунда, ыктыярындагы нерсе. Ошол күйөө өзү берсе талак түшөт, күйөө бербесе не болбойт? Талак түшпөй калат да. Ва кала Абу Ханифата ла юхжару ала сафихи иза кана акилан балиган хурран. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтты. Сафих тыйылбайт, сафифти тыюуга болбойт, эгерде акылдуу балагатка жеткен азат боло турган болсо деди. Азат болсо. Урматтуу окуучулар, бул маселени түшүнүү үчүн биз эмнеге түшүнүшүбүз керек? Эң биринчи, сафих деп кимди айтат? Сафих деп кимди айтат? Сафих деген сөз сиздердин китебиңизде де хафифул акыл, ал-жахилу бир умури аллази ла ятамайязу лахул амил. Карасаңыз, сафих дегени дейт, бул акылы пасыраак дейт. Акылы азыраак болгондуктан жанагы өзүнүн иштерини иреттей албаган, байлыгыны туура эмес колдонгон дегендей, мүмкүн туура эмес мындай колдонгон жахил адам, караңгы түркөй адам дегендей чечмелеп жатат. Бирок мындан дагы жакшы чечмелөө Раддул Мухтар аттуу китепте келет. Анда мынтип айтат. Сафих деп эмнени айтат десе, хуа табзирул мали ва тадйиуху ала хилафи муктазал шар'i вал акл. Ал эмне дейт? Сафих дегени дейт, шариаттын же акылдын талабына каршы өзүнүн байлыгыны исрап менен жумшоо жана жок кылуу дейт, текке кетирүү дейт. Кыскасы, сафих деген сөздүн мааниси эмне экен? Шариаттын талабына дагы ылайык эмес, акылдагы талабына ылайыктуу эмес, өзүңүздүн байлыгыңызды ысрап менен текке кетирип колдонсоңуз, мына ушуну сафих деп коет. Эми ушул сафихтин өкүмү тууралуу Абу Ханифа рахматуллахи алейхи менен анын шакирттеринин ортосунда кайчы пикир бар. Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча бир адам акылдуу, эстүү, балагатка жетти.
жаш кезинен баштап сафих эмес эле. Бирок балагатка жеткенден кийин анан сафих боло баштады да. Балагатка жеткенден кийин сафих болсо, муну тыюуга болбойт дейт Абу Ханифа рахматуллахи алейх. Муну тыюуга эмне жок? Укук жок дейт. Бул өзүнүн байлыгын өзү билгендей, каалагандай не кыла берсе болдуна берет, колуна берсе боло берет дейт. Эми ушул жерде биздин аалымдарыбыз башка дагы мисалдарды берет. Бул китепте келбеген башка мисалдарды берет. Фасыкты мисалыга. Фасык адамды дагы тыюуга мүмкүн эмес. Ошондой эле карыздар адамды дагы тыюуга мүмкүн эмес. Ошондой эле гаплеттеги адамды, гаплеттеги адам деген сөз, гаплетте ким десе, гофил дегенди. Ал жанагы бузуку иш кылбаган адам, жана бузукулукту максат кылбайт, болгону эмне кылбайт? Жанагы соода саттыктын эрежелерин жакшы билбегендиктен көбүнчө эмнеге болот? Зыянга учурап калат. Зыянга учурап калат соода саттыкта. Бирок мунун жүрөгү таза адам өзү. Эч бир бузуку ою жок. Мына ошону гаплеттеги адам деп коет. Мындай адамды дагы соода саттыктан эмне? Тыюуга мүмкүн эмес дейт. Бул мына сафихке кошо Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бул кишилерди дагы атайт. Бирок эгерде элибиздин ортосунда бир бузуку муфти болсо, бузуку муфти дегени адамдарга айлаларды үйрөтүп, айлакерликтерди үйрөтүп, туура эмес жактарды шариятта рухсат бербеген нерселерди үйрөтүп, фатва бере турган болсо, аны мамлекет тараптан дагы, дин башкармалыгы тараптан дагы эмне болуш керек? Тыйылыш керек. Мисалыга аялга нени үйрөтүп коюшат? Күйөөдөн ажырап кетүү үчүн муртат болууду үйрөтүп коюшат. Же зекет мойнундан милдет болуу, түшүп калуу үчүн муртат болууду, динден чыгуу жолдорун үйрөтөт. Динден чыксаң, кайра кабыл кылып койсоң болду, никең күйөөң менен ажырап кетет. Андан кийин же болсом сен зекет милдет болоюн дегенде Кудай сактасын, сен капырлык бир сөз айтып койсоң, капыр болуп кайра эле келмени айтсаң, зекет сен мойнуңан не болуп калат? Түшүп калат деген ушундай бир туура эмес айлаларды үйрөтө турган муфти боло турган болсо элдин арасында, ал киши мамлекет тараптан эмне болуп тыйылыш керек. Ошондой эле табиб жахил деп коет. Табиб жахил дегени өзүнү дарыгер алат. Дарыгер бирок эчтекени билбейт, ал түркөй. Адамдарга туура эмес дарыларды берет, туура эмес дарыларды колдонууга буйрат. Мына ушундай элдин ортосунда ошондой дарыгерлер, туура эмес дарыгерлер боло турган болсо, табиптер боло турган болсо, аларды дагы мамлекет тараптан бөгөт коюлуш керек, тыйылыш керек алар. Бирок эгерде жанагы сафих дедик го, сафих. Бул жерде эмне дедик? Жаш балалык кезде сафих эмес де, бул балагатка жеткенден кийин ушундай болуп кетти. Бирок эгерде бир адам ошол кичинекей кезинен ушундай акылы кемирээк болуп, ошондой туура эмес нерселерге кадам таштап, ошо бойдон балагатка жеткен болсо, аны Абу Ханифанын көз карашы боюнча да эле, шакирттеринин көз карашы боюнча да эле тыйылат. Бул жердеги Абу Ханифа тыюу мүмкүн эмес деген ким экен? Жанагы жаш кезинде жакшы болуп, балагатка жеткенден кийин ушул кадамдарды таштаган, ушинтип кадам таштаган адамдарды айтат. Ва тасарруфу фи малихи жаизун. Өзүнүн байлыгыны, өзүнүн мал мүлкүнү жумшоосу не экен? Жумшоого болот мындай адамга. Абу Ханифа не деди? Тыйбайбыз деди. Ошондуктан бул өзүнүн байлыгыны кандай жумшаса, эмнеси бар буга дейт? Рухсат берилет дейт. Ва ин кана мубаззиран муфсидан ютлифу малаху фима ла гараза лаху фихи ва ла маслахата. Эгер канча бул мубаззир, исрапкерчилик кылса дагы, муфсид өзүнүн байлык мүлкүнү жок кылып, фасад кылып, буза турган болсо дагы, өзүнүн байлыгыны эч бир пайдасыз, эч бир максатсыз тараптарга жумшай турган болсо дагы, биз муну тыюуга эмне жок, укугубуз жок, мунун соода саттыгы эмне болот, дурус болот дейт. Мисалыга, аютлифаху фил бахр. Жөн эле ал барда эмне кылды? Деңизге таштап ийди өзүнүн байлыгыны. Ау юхрикаху финнар, же отко күйгүзүп салды. Бирок айырмасы жок. Мындай адамды биз тыюуга эмнебиз жок экен, укугубуз жок. Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча. Илля аннаху кала. Бирок албетте деди Абу Ханифа рахматуллахи айткан: "Иза балагал гуламу гайра рашидин, лам юсаллам илейхи малуху хатта яблуга 25 санатан." Эгерде жаш бала сафих абалда балагатка жетсе, жана айткандай кичинекей кезинен эле ошол абалда да, кичинекей кезинен эле ошондой сафих, акылы кемирээк болсо, анын байлыгын анын колуна карматпайт, анын байлыгын колуна бербейсиз 25 жашка толгонго чейин дейт Абу Ханифа рахматуллахи алейхи.
Ve in tasarrafa fihi qabla zalika nafaza tasarrufuhu. Bирок 25 yaştan murun eğer de özünün baylığını paylana turgan bolsa, anın mesi ne bolot deyt? Ötöt. Ошол соода сатык кылган болсо, соода сатыгы дурус болот. İş yüzünü aşat deyt. Ne üçün? Sebebi bul jerdegi tıyuu. Bul janagı hacır деп аталбайт. 25 yaşka çeyin anın baylığını koluna berбегендик, bul hacır emes. Durus bolbogудай. Bul jön ele aga adep beriu üçün. Aga talim tarbiya beriu üçün. Sen baylığыңды tekке ketirbe, жок кылба деп tarbiyaloo üçün gana bolgon tıyuu ele. Oşonduktan al egerde özün 25 yaşka toluğudan murun bir soda satık kısa durus bolo verit. Fa iza balaga 25 sanatan sullima ileyhi maluhu ve in lam yu'nas minhu rushdu. Yemi janagı jaş bala kiçinekey kezdiden ошол акылы кем болуп өстү, ошол байлыктарını туура эмес жумшаган, мындай ажырата албай ошонтип өскөн болсо, 25 жашка толгон кезде оңол болсо дагы, andan tuğra joldu tapkandығы байкалбаса дагы, көрбөсөк дагы, исрапкерчилигин токтоткондугуну байкаган болбосок дагы, байлыгыны колуна тапшырылат. Эми андан ал жагы 25 жаш, бул эми чоң ата болгонго ылайыктуу болуп калды. Эртерээк үйлөнсө чоң аталуу болуп калат да, 12 жашында үйлөнсө. Акылы толду. Эми мындан ары ал оңолбойт деген түшүнүктө 25 жашка жетсе. Ошондуктан байлыгыны колуна карматылат. Ал каалагандай өзү иштете берет эми. Бул ким көз караш эле, урматтуу окуучулар? Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы эле. Ушул жерде сабакты токтотолу. Кудайым буйрса, кийинки сабакта эки имамдын көз карашыны бул тууралуу айтабыз. Аллах таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.